Бадамдағы теріп жақындап қалдық. Түске. Мына сұрап атат, атам мен сөйлешемін деді. Берейін бе? Сөйлеш. Андай істе. Ата жаспы де. Махфират Ваисованың жолдошу миңдеген мекендештерибиздей эле Россияда бир нече жылдан бери каражат табуу максатында эмгектенип жүрөт. Махфират 7 баласы менен үйдө, 1 уул 6 кызы бар. Чоң үй бүлөнү жолдошу жалгыз иштеп багып келет. Чыгым көп, түшүк оор. Санкт-Петербург шаарында оор жүк ташуучу унаа айдап, айлыгын ай сайын үй бүлөсүнө салып турат. Жолдошум айлыгын күтөбүз. Айдын этегинде дейт, айдын этегинде болбой калса мына кайра айдын 5-терине деди, азыр 5-ине келип калат, ошо айлыкты күтүп отурабыз. Ошо менен жашайбыз, башка бизде тиричилик, бир жерде иштей турган нерсебиз жок. Балдар кичине баары, булардын кийим-кечеги ошо 30 000 айлыгы деле кээде жетпей эле калат. Ошо кече кыйналып калабыз. Ал эми Өмүркан Абдымиталип кызы жакында эле көз жарып Ошко келген. 10 жылдан бери Россияда иштеп, ал өлкөнүн жарандыгында алган. Бул жылдар аралыгында жолдошу экөө Россияда иштеп 4 балалуу болуп, Новосибирск шаарынан батир сатып алышкан. Андан тышкары Оштун Жапалак айылында да үй курушкан. Айтымында Россияда эмгектенип жүргөн мигранттарга теле алып баруучу Андрей Малаховдун кыргыз жарандар акча үчүн кылмышка да барышы мүмкүн деген мазактаган сөзү катуу тийиптир. Өмүркан чет жакта жүргөн кыргыз жарандары адал иш, ак мээнет менен каражат топтоп келерин айтат. Биз менен иштегендерди айтат да, силер ушинтип келип эле бизде эле иштейсиңер, биз менен эле бирдей эле иштеп жүрөсүңөр, кантип эле машина алып, үй алып, бир пасыр ушинтип кетесиңер деп таң калышат да. Айтам да, бизди ушундай акчаны эконом кылабыз депчи, кеңири чачып жеп, эме кылбай чогултуп, үнөмдү иштетебиз. Мисалы магазинге киргенде деле мындай готовый нерселерди албастан ошолорду мындай сырой нерселерди алып үйдө даярдап бир канча акчага эконом кылышат да. Мисалы орустарга карасаң баары даяр тамактарды алып жешет, а биздегилер ушу иштен барып өздөрүнө нанды да өздөрү жабат, эркек балдар да нан жабышат да. Жапалак айылынын Саматов көчөсүндө ар бир экинчи үйдөн жок дегенде бир адам Россияда иштейт. Айылда уулдарынын аманчылыгын тилеп, аларды күтүп отурган энелер да Малаховдун сөзүнө алгач капаланышып, эми кыргызстандыктарга кысым башталбаса экен деп санага баттык дейт. Эми ушуну Малаховго менин түшүнүгүм сал ойлонбой сүйлөп койгон бейим дейм да. Ойлонуп туруп сүйлөш керек эле. Эми кыргыз эли кечиримдүү эл, кечирет. Биз ам кече угуп, жакшы кыргызча сүйлөгөнүнөн болду кечирдик деп койдук. Эми Малахов мындан кийин ойлонуп сүйлөп жүргүн, балам. Малаховду айтып атам. Кыргыз элин сен билбейт экенсиң. Илгертен кыргыз эли улуу эл болгон. Тили улуу, өзү улуу болгон. Биздин ушу көчөдө балдарыбыз, кыздарыбыз, келиндерибиз иштейт. Жакшы эле иштеп жүрөт. Анан Малаховдун сөзүн угуп биз капа болдук. Анан балдарыбыз жакшы иштеп үйлөрдү салып атат, башка машиналарды алып атат. Россияда жок болсо болбойт го. Биякта Кыргызстанда иш деле жок го. Ошого сүйүнөбүз, ошол жакта иштеп акча салып, балдар бизди карап багып жүргөнүнө. Бардыгыбыз колубуздан келишинче неме кылдык, жаман көрдүк да. Эми кыргыз эли кечиримдүү эл эми. Эми Малахов өзү деле кыргызча сүйлөгөнүн уктум азыр, кечиримдүү сурап. Эми жазбаган ким, азбаган ким дегендей, кечиримдүү болуп жашай берели эми ушу бизге. Бирок эми бала чакабыз бар. Эми Малаховго инсап берсин. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.